Assalamu alaikum урматтуу Москвада мекендештер. Амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар туугандар. Бүгүн күнгө 6 март, среда, шаршембе. Андыктан иш күнүңүздөр ийгиликтүү, жакшы улансын туугандар. Бардык момун мусулмандар чыдамсыздык менен, сүйүнүч менен күтүп аткан Рамазан айы жакындап атат. Сиздерге бүгүн сүйүнүчтүү, жакшы кабарды айта кетейин. Ошол күндүн кайсы күндөн башталат, орозо кайсы күндөрү башталып тутулат, канчага чейин тутулат, кайсы күндөрү айт арапа болот, кайсы күндөрү кечки намаздар окулат, тарави намазы качан башталат. Ошол боюнча биздин туугандар WhatsApp'тан, Telegram'дан сурашып келет. Туугандар, видеого киргенде эле бирден лайк басыңыздар, себеби биз колдон келишинче сиздерге пайдалуу видеолорду чыгарган аракет кылабыз, жакшы кабарларды жеткизген аракет кылабыз. Жана биздин каналга катталып кетиңиздер. Катталуучулардын саны 605 миңден өттү. 2024 жылдын Рамазаны буйруса 11 март күнү башталат туугандар. Бул жөнүндө Россия Федерациясынын уламалар кеңеши өзүнүн фатвасын чыгарган. 11 март күнү туугандар биринчи орозонун күнү. Ошондуктан 10 март күнү кеч тарави намазы башталат. Мечиттерге барып тарави намазына катышсаңыздар болот. 10 март күнү тарави намазы кечки саат 8ден 6 өткөндө окулат туугандар. Ал эми орозонун биринчи күнү 11 март күнү таңгамал 4дөн 50 өткөнгө чейин ооз жабыш керек. Ошол эле күнү 11 март күнү орозонун биринчи күнү ооз ачар, 18ден 31 өткөндө ооз ачар болот. Шам намазы окулат. Анан көпчүлүк туугандарыбыз суранып кеткен календар боюнча буйруса жылдагыдай эле календарды Китеп Медиа Telegram группасына жүктөйбүз. Ошол Telegram группада күнүнө саат канчада ооз ачылат, канчада ооз жабылат, ошол боюнча толук маалыматтар күнүнө чыгып турат. Өзүңүздөр билесиздер. Китеп Медиа Telegram каналына каттал, ошол жерден маалымат алсаңыздар болот. Москва боюнча дайыма күнүмдүк календар чыгып турат. Ошондой эле календарды Москва боюнча орозо календарыны Москва Telegram каналына дагы жүктөп коебуз. Медиадан издесеңиздер болот. Азыр даярдоо учуру даярдалгандан кийин ошол медиага таштап коебуз. Ошол жерден скачать этип көрүп алсаңыздар болот. Орозонун акыркы күнү 9 апрелге барып бүтөт. 9 апрелде орозонун акыркы күнү тутабыз. Буйруса 10 апрель күнү орозо айт майрамы болот. 10 апрель намаз окулат, айт намазы баягы эле Борбордук мечитте, ошондой эле Москванын башка мечиттеринде окулат. Толук мечиттердин адресини ошого жакын дагы чыгарып коебуз туугандар. Анан Россияда жүргөн биздин мекендештерге орозо фитир боюнча дагы маалымат бере кетели. 2024 жылы фитир садакасы колунда аз үй бүлөлөргө, кыйналган үй бүлөлөргө 150 рубль адам башына, орто байларга 800 рубльдан адам башына, ал эми байларга 1200 рубльдан ар бир адамга эсептелет. Ошол эле учурда бай колунда бар жетиштүү адамдарга андан көп төлөгөнгө дагы уруксат бар. Андыктан туугандар, ушул маалыматты өзүңүздөрдүн тууган уруктар, жакындар группасы менен бөлүшүп коюңуздар. Баарына жардам болсун. Буйруса ушул келе жаткан орозону эсен-аман жакшы, ийгиликтүү, ден соолукта тутуп алалы. Аллахым ар бирибиздин тута турган орозобузду Аллахым кабыл кылсын, кылган ибадаттарыбызды Аллахым кабыл кылсын, окуган намаздарыбызды кабыл кылсын. Ар бирибиздин үй бүлөбүзгө жакшылык, ден соолук, ыйман, ырыскы берсин, тапканыңыздарга береке берсин. Бөтөн жерде айрыкча өзүңүздөргө сак, документке так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылыңыздар. Деги эле туугандар, бөтөн жерде жүргөндө документти тактап, мыйзамдарды сактап жүрүңүздөр туугандар. Аман болуңуздар. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз, же документиңиздин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген заманбап автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Ортомчусуз кара тизмеден текшерип, бир гана ыңгайлуу автоунаа менен сиздин документ маселесине жардам беришет. Байланыш номерлерибиз 8 926 213 00 +7 965 402 93 Мухиддин.